Таза Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында Ош шаарында да массалык ишембилик өттү. Ага кала аймагында жайгашкан мекеме уюмдар, ишканалар, саламаттык сактоо, билим берүү тармагы, жогорку жана кесиптик билим берүү жайлары, базарлар, коммерциялык соода түйүндөр, ошондой эле муниципалдык аймактык башкармалыктар, кварталдык үй комитеттери болуп жалпы 30 миңдей жаран катышты. Таштандылар үчүн Ош тазалык ишканасы тарабынан атайын техникалар уюштурулган. Жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарба комбинаты муниципалдык ишканасынын кызматкерлери жол жээгиндеги бак-дарактарды иретке келтиришти. Аталган ишкана улуттук өнөктүктүн алкагында быйыл кала ичине 30 миңден ашык бак-дарактын көчөтүн тиккен. Ушул жарылыкты ишке ашыруу боюнча бизде областтык ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн атайын токтому даярдалып, райондорго, айыл өкмөттөргө бардыгына жеткирилген. Анын негизинде бүгүн бардык областтык мекеме ишканалар бул менчик түрүнө карабастан райондук ишканалар, айыл өкмөттөрү толугу менен бүгүнкү күндө ушул тазалык күнү ишембиликке чыгышты. Мына биздин Ош облустук ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппараты ушул Ош облустук ооруканасынын аймагына тазалык иштерин жүргүзүп атат. Сулайман Тоо улуттук тарыхый комплексте дагы тазалоо иштери жүрүп атат. Эгерде ишембиликке чыкпай, ошол жарлыкты аткарбаса, анда райондук мамлекеттик администрациялар эгерде ошол ишканаларга, райондордогу ишканаларга, айыл өкмөттөргө жеткирбесе, анда райондук мамлекеттик администрациялардын ошол тиешелүү жетекчилери жазасын алат. Эгер жетип, ишканалардын бардыгына жетип чыгып, алардын жетекчилиги тарабынан бүгүнкү баягы талап аткарылбай турган болсо, алардын анда жетекчилерине дагы өзүнчө чара көрүлөт. 10 миң түп Павлониядан сырткары, биздин 1000 түп өзүбүз эккен дарак, андан сырткары 20 миң бадал. Бул да жана кустарник деп коет, бадал жолдун боюндагы тосмо катары эгилчү дарактар. Андан сырткары мына шаарды гүлдөө өстүрүү үчүн 1 миллион 400 миң түп гүлдөр эгилди да. Андан сырткары ушул шаардын кээ бир мына өздөштүрүү жерлер болду. Шаарды мына Осмонов батыш кичи районун караган жерде Кулат микрорайону менен Төлөкөн микрорайонунун ортосундагы Осмонов атындагы жолдун оң бетине атайын 400 метр узундуктагы жашыл зона түзүп, ал жерге ошо газон эгип, ага кошумча 100 түп пирамидальный деп коет, пирамидалдык туя эгилди.